дүйнө жүзүндө өзгөчө жаңылыктар менен бөлүшүүдөбүз. Келиңиздер. Биринчи жаңыбызды окуп кетели. 2020 жылдын жай мезгилинде коронавирус чыккан мезгилде Москвадан Кыргызстанга келген ыктыярдуу дарыгер Айсулуу Атаканова Кыргыз медицина мамлекеттик академиясынын илимий кеңешинин мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине кайрылып, учурдагы саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бишеналиевдин илимий намын жокко чыгарууга тергөө иштерин жүргүзүүгө кайрылды. Буга чейин барына белгилүү болгондой эле Алымкадыр Бишеналиев 16 апрелде маалымат жыйынын өткөрүп, анда журналисттердин көзүнчө ысык көл тамырынан аконит кайнатмасын ичкен. Ага чейин ал Кыргыз Республикасынын учурдагы президенти Садыр Жапаров 2020 жылдын 2 мартында ошол кезиндеги президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдоп, ысык көлдүн тамыры ар кандай ооруларды, анын ичинде коронавирусту дарылоого боло тургандыгын айткан. Ачык булактардан алынган маалыматтарга караганда, ошол эле аконит ысык көлдүн тамыры өтө улуу өсүмдүк болуп саналат. Ал тургайны медицинада тышкы колдонушу кабыл алынгыс жана өмүргө коркунуч туудурат. Эмесе кийинки жаңыбыз менен бөлүшүп кетели. Дүйнө жүзүндөгү жаңылыктар менен Эстонияда бакалар үчүн 2 жумага жол жабылат. Байкасаңыздар, Эстониядагы Таллиндеги башкы жолдордун бири бакалардын коопсуздугун сактоо үчүн 2 жумага унаа кыймылын чектеди. Алар бул жерде жол курулганга чейин эле жашап келишкен жана жыл сайын өз маршруту боюнча жылышын улантышат. Кыштоолор жолдун бир жагында, ал эми уруктандыруучу көлмөлөр экинчи тарабында. Жолдун жылуу катмары бакаларды уйкуга жана шалакылыкка учуратат. Ошондуктан бир эле учурда 300 бака жолдо болуп, автоунаалардын астында калып калышы мүмкүн. Мурда ыктыярчылар аларды өткөрүп берүүгө жардам беришкен. Акыркы жылдары ушундай жол менен адамдар 97 миңге жакын баканы сактап калышкан. Бирок COVID-19 пандемиясынын кесепетинен ыктыярдуу жардамдар жеткиликсиз болуп калган. Жол 2 жумага саат кечки 9-дан эртең мененки 6-га чейин жабык болот. Кийинки жаңыбыз менен бөлүшүп кетели. Ата-энелерге аябай кызыктуу жаңылыктардын бири болушу мүмкүн. Ата-энелер эртеден кечке балдар эмнени сунушташса макул болушту. Эксперименттин жыйынтыгы тууралуу айтып беребиз. Ханна Симонсон жана анын жолдошу Джеймс Netflix'тин Ооба күнү комедиясын көрүп, ага окшош нерсени алып келүүнү каалашкан. Ошондуктан бир күндүн ичинде ата-энелер балдарынын айткандарынын, сунуштоолорунун жана сурагандарынын баарына макул болушту. Үй бүлөдөгү күн кыздары ата-энесине өз кийимдерин тандап алууну чечкенден башталды. Атасынын гардеробунун бир бөлүгү энеди, ал эми эненики атасында болгон, бирок алар андан баш тарта алышкан жок. Кыздарга образ анчалык деле толук эместей сезилгендиктен аны макияж менен толуктоого туура келген. Ханна үчүн балдар коюу кара каштарды, эриндерди тартып, айылга сакалдай кылып сүрөт тартып коюшкан. Джеймстин бетинде оймо жана кызыл помада болгон. Уялганына карабастан күн көңүлдүү болуп, чогуу үй бүлө эс ала алышты. Кийинки жаңыбыз менен бөлүшүп кетели. Жана онлайн конференцияларды, онлайн жыйындарды өткөргөн адамдарга кызык болушу ыктымал. Бул өкүнүчтүү ката болду. Канадалык депутат онлайн жолугушууда таптакыр жылаңач болуп чыкты. Видеоконференциядагы дагы бир кызыктуу окуя канадалык парламенттин мүчөсү Уильям Амос менен Коомдор палатасынын онлайн отурумунда болду. Ал киши мамлекеттик желектеринин фонунда толугу менен жылаңач көрүнгөн. Кесиптештери эч нерседен тартынбай жылаңач депутаттын скриншотун тартып алышкан. Жана кийинчерээк Уильям Амос окуя үчүн кечирим сурады. Бул өкүнүчтүү ката болду. Мен чуркап келгендейин жумуш кийимин алмаштырып жатканда видео кокустан күйүп кетти. Бул байкоосу салаксат үчүн мен Коомдор палатасынын кесиптештеринен чын элинден кечирим сурайм деп социалдык тармактарында депутат жазып чыгыптыр. Кийинки жаңыбыздарды социалдык тармактарды ушул тармактар менен колдонгон, өзгөчө WhatsApp менен колдонгон колдонуучуларга кызык жаңылыктардын бири болушу ыктымал. Кызматтын жаңы эрежелеринин бир ай бою 15 майга чейин кабыл алынган WhatsApp колдонуучуларын айрымдары мессенджерди чектелген режимдеги гана колдоно алышат. Бул тууралуу тиркеме сайтында маалымдалат. Өзгөрүүлөр менен өз деңгээлиңизде таанышуу үчүн
жетиштүү убакыт алуу үчүн биз аларды кабыл алуу мөөнөтүн 15 майга чейин узарттык. Эгер ушул убакыт чейин аларды кабыл албасаңыз, WhatsApp сизди каттоо эсегиңизден өчүрбөйт, бирок өзгөртүүлөр кабыл алганга чейин WhatsApp каттоо эсегиңизден иштеши чектелет деп айтылат билдирүүдө. Жаңы эрежелерден баш тарткан колдонуучулар билдирүүлөрдү окуудан жана жөнөтүүдөн ажыратылат. Алар чалууларды жана эскертмелерди гана алышат. Жазуучулар өтүнмөсүн жана жаңы шарттарын кабыл алууга же баарлашуу тарыхын экспорттоого жана аккаунтун өчүрүүгө чакырылат. Кийинки жаңыбыз менен бөлүшүп кетели. Өзгөчө айымдарга, ашпозчуларга арналат. Жумуртканы бышыруунун туура жолу аталган. Жумуртканы бышыруунун эң туура жолу аны кайнатуу деп жазат Экспресс. Англиянын улуттук саламаттык сактоо кызматынын адистеринин маалыматына таянып, буга чейин диетолог Михаил Гинзбург жумуртка жештин эң зыяндуу вариантын айткан. Анын айтымында изилдөөлөр боюнча анын натыйжалары жумурткалар менен курулган кызыл эти, барына белгилүү болгондо колбаса, жоон ичеги рагына чагылдырууга, тобокелдин ушул чалдууга тобокелин жогорулатат жана атеросклероздун жүрүшүн тездетет. Бардык артыкчылыктарга карабастан, бир жумуртканын сарысында көп өлчөмдөгү холестерин бар, 180-190 мг, бул күнүмдүк 300 мг жарымынан көбүн түзөт. Ошондуктан жумуртканы кайнатып жеңиздер.